ламинирование ресниц, кирпиктерди жанагындай чаптап бар, анан тике тургузуп бар, негизи бул жакшы эмес. Кирпиктин үстүнөн кирпик коюу бул нерсени толук тыйылат шариятта. А мунун өзү деле, ламинированиянын өзү деле жакшы эмес. Шариятта ошол арамга жакын макруh тахриман болот, этиятташ керек болот. Эмне үчүн десе, бул биринчи себеби жасалма сулуулук. Жасалма сулуулук. Ал өзү кашы деле анчалык эмес, бирок ошол жардам менен ушундай кылып коет. Экинчи маселе, аял заты өзү түпкүлүгүндө сулуу. Кээ бир баягы жаңы мусулманчылыктан кабары болуп аткан адамдар, мен кеңири жооп берейин бул суроого. Кээ бир адамдар кыска жооп бербейсиңби дейт. Жок, маселе андай эмес. Ошол адамдар суроосуна толук канааттанып, анан ошол мусулманчылыкты кеңири түшүнсүн. Болбосо ооба жок, болот болбойт менен маселе чечилбейт. Мындай. Аял заты түпкүлүгүндө өзү сулуу жаратылган. Өзү көркөм, сыпайы, ушундай бир башкача бир өтө бир Кудайдын ушундай бир мээрими менен коштолуп жаратылган зат болуп эсептелет. Анткени аял заты биздин энебиз, биздин кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, ак никелүү жубайыбыз. Аял заты сулуу болуп жаратылгандан кийин жасалма сулуулукка кызыкпаганы жакшы болот. Мунун түбү шайтандын Кудайдын астында тоң моюндук кылып, тетиги каргышка калып, адам атабыз менен о энебизди азгырып, адам атабызга сажда кылбай текеберчиликтин айынан жерге куулуп түшөрдө Кудай Тааладан бир суранычы өтүнөт. Анзирни иля яуми юбасун. Адамдар тириле турган кыямат кайым күнүнө чейин мага бир мөөнөт берсең. Мен ошол мөөнөттө адам баласы себептен бактысыз болдум, өзүм менен биргеликте тозокко бактысыз коомдорду ээрчитип кетейин дейт. Кудай Таалам сыноо катары мүмкүнчүлүк берет. Ошондо шайтандын биринчи айткан сөзү ушул болот да, мүмкүнчүлүк алгандан кийин. Мен адам баласын ушундай оң жак, сол жак, аст үстүнөн келип, алты тарабынан келип азгырам. Сен жараткан кебете кешпир, сен берген кебете кешпир, дене түспөл бар го жалпы. Ушул нерсеге наразы кылам дейт. Аял заты түпкүлүгүндө сулуу жаратылып атса, шайтан ошентип касам ичип атса Кудайдын астында, ант ичип. Мындайча айтканда, өзү наразы эмес, көзүн операция кылат, бетин кылат, башка. Муктаждык, зарылчылык болбостон туруп. Ал учурда уруксат берилбейт, жок. Негизи эле намаз окубаса дагы ал нерсеге уруксат берилбейт. А намаз окуган, жоолук салынган аял затына өзгөчө этият болуш керек. Турмушка чыгып аткан күнү мейли күйөөсү үчүн жасанганы, күйөөсүнүн үйүнүн ичинде, бирок сыртка чыкканда алып сала тургандай болуш керек, бирок жат көздөрдөн андай этият болуш керек. Эмне үчүн дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадиси, анан ал жерден алдын аят бар. Аятта Алла Таала айтат, жалпы эреже катары: "Вала табарружна табарружал жахилиятил ула". Исламга чейинки алгачкы караңгылык, ынсап, жасалма жашоо да, жасалма жашоо болгон караңгылык доорундагыдай аял заты ачык-чачык, ушундай жасалма сулуулукка, ачык-чачыкка маани бербегиле деп атат да. Этият болгула, жоолукка бекем болуп, мындай табигый сулуулукка, ошол сулуулукту да күйөө үчүн арнай билгиле деген тафсирде ушундай маанилер айтылат. Хадисте имам Тирмизи, анан Ибн Хузайма, Ибн Хиббан риваят кылган хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал мар'ата ауратун мастур". Аял киши өзү жат көздөрдөн, суук, бөтөн көздөрдөн этияттап жүргөнү жакшы болот. Мындай уяттуу жерлерин жаап жашырып, жасалма сулуулуктардан этият болуш керек. Фаида харажат, үйүнөн чыга турган болсо зарылчылык болуп, исташрафаха шайтан, шайтан жанагындай жаман ойду салып эркектердин көңүлүн бурдуртуп турат дейт. А түгүл ибадаттын өзүндө да хадистин улансында айтат: "Ва aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baytiha". Үйүнүн кире беришинде эмес, аял кишинин намаз окуп ибадат кылганы. Ханафи мазхабы боюнча үйүндө окуган жакшы болот бизде. Үйүнүн кире беришинде эмес, үйүнүн төрүнүн дагы мындай көздөн далдоо, көздөн алсыраак болгон обочо жерде намаз окуганы дагы да сооптуураак болот дейт. Ибадаттын өзүндө ушунча аял киши баягындай этиятталып атса, ушунчалык жат көздөрдөн сактанып атса, жасалма кирпикти коюп аткандыгы бул жакшылык алып барбай калат бир тууган. Мындайча айтканда болбойт. Этиятташ керек.